Бишкек шаарынан өтө алыс эмес жерде Дордой базарынын күнчыгыш тарабында объездной жолдун түндүк тарабындагы жээгине 70 гектар жер келечекте индустриялык парк болгон турат. Кыргыз өкмөтү колдоого алып, ички инвесторлордун күчү менен курулуш иштери башталган соода логистикалык борбордун биринчи этабы быйыл август айында ишке кирген турат. Ошого байланыштуу бүгүнкү күндө курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Өлкөнүн жеңил өнөр жайын өнүктүрүүгө багытталган бул борбордун түптөлүп жатканы жана келечекте кызмат көрсөтүүлөрдүн жаңы баскычка көтөрүлөрү өлкө экономикасы жана жумушсуздуктун санын азайтууга чоң мүмкүнчүлүк түзүлүү алдында турат. Долбоор 2019-жылы кабыл алынып, былтыр пандемия шарты ишти алга жылуусуна тоскоол болгон. Мындай чоң долбоор өкмөттүн ишинин натыйжасы экени да белгиленди. Соода логистикалык борбордун түптөлгөнү ушу негизинен жалпы өкмөттүн көп жылдан бери иштеп келгенин натыйжасы. Ушул Кыргызстан ушундай тикмечилик жактан, текстиль жактан чоң потенциалы бар. Ушул жерге ишкерлер келиш керек, ички инвесторлор келиңиздер, ушул жака биригели деген ушу иштин натыйжасы мына бүгүн келип отурат. Анан кийинки кандай жеңилдиктер, кандай болот? Албетте анын баары каралат. Ишти баштоого алгач жергиликтүү инвесторлор 13 миллион доллардан ашык каражат бөлүшкөн. Андан тышкары Россия, Турция жана Өзбекстандан да инвесторлор өз кызыгууларын билдиришип, иштешүү меморандумдарына кол коюшкан. Silkway деген аталыштагы индустриялык парктын 90 000 квадрат аянты жалаң жеңил өнөр жайын иштетүү үчүн бөлүнгөн. Тагыраагы ошол жерге тигөө цехтери, кездеме дүкөндөрү жана башкалар курулат. Дал ушул жаатта иштешүү үчүн Даткайым кыздар фонду 1 миллион доллар каражат бөлүп берген. Келечекте борбор ишке кирсе, ыңгайлуулук жактары өтө көп болот дешет алар. Бул жакта ачылып калса таза, тыкан, алуучуларга дагы өтө чоң ыңгай жагы бар. Келечек өтө жакшы. Биздин жеңил өнөр жай Кыргызстанда жаңы деп дагы башка мамлекеттерге караганда жаңы деп дагы айтып кете алам. Мисалга алганда Турция, Кытай менен караганда дагы бизде жаңы эле келген бизнес. Бул Silkway бизге өтө чоң, өтө ыңгайлуу шартты түзүп берет деп биз ишенебиз. Silkway индустриялык паркынын курулушуна жана андан ары иштешине кызыктар дагы бир тарап. Тагыраагы Кытай Эл Республикасынан да инвестор келип, ал биринчи этап менен 20 миллион доллар бөлүп берүү келишимине кол койду. Ал акча каражаты өнөр жай зонасын, экспо борборун, бажы логистикалык борборун курууга жумшалганы турат. Келечекте дагы 100 миллион доллар бөлүп берүү пландалган. Андан сырткары Кытайдан кездеме жабдыктарын жана жаңы технологияларды алып келүү келишими да бар. Кытай ишкерлери бул жерге Люин, мистер Люин, бул Кытай жараны биздин маалыматтар боюнча Сингапурга, Кытайда, Гонконгдо, башка мамлекеттерге көп инвестиция кылган корпорация экен. Булардын бул жака азыр 20 миллион доллар экспо-центр, промзона, тканевый экспо, таможно-логистический центр боюнча булар инвестиция жасап турушат. Бул биринчи этапта. Бул өтө чоң каражат биз үчүн, чоң мүмкүнчүлүк. Андан тышкары булар бизге эң негизгиси. Бул бизге кездемелерди, фурнитураларды, оборудование, технологияларды Кыргызстанга алып келебиз деген макулдашуу болду. Азыркы учурда 20 миллион доллар бул түз багытта именно курулушка кетет. Бардык шарты менен жана эл аралык талаптарга жооп бере турган логистикалык борбор биринчи этап менен август айында ишке кирген турат. Анда бери дегенде 3000 киши жумуш менен камсыз болоору күтүлүүдө. Жалпы курулуш иштери 2022-жылы аяктап 150 миллион доллар каражат сарпталаары эсептелген. Негизинен бул жайга чакан тигөө цехтери ирлештирилип, сырткы экспортко өзгөчө көңүл бурулаары пландалган. Бакытбек Болсунов, Майрамбек Асанов, Азия ТВ, Бишкек.